Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбековдун ошондой эле Жогорку соттун судьяларынын катышуусунда жергиликтүү сотторго биринчи жолу дайындалган судьялар ант беришти. Президенттин биринчи жолу 5 жылдык мөөнөткө Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун судьяларын дайындоо тууралуу жарлыктары чыкты жана судьянын ыйгар укуктарын жүргүзүү үчүн төмөнкү жергиликтүү сотторго дайындалышты. Ош облусунун Ноокат райондук сотуна Исмаилова Айдана Эмилбековна, Чоң Алай райондук сотуна Азизова Кымбат Руслановна, Ош шаардык сотуна Сейтказиев Данияр Анашевич жана Тойчиев Азамат Батырбекович, Жалал Абад облусунун Жалал Абад шаардык сотуна Абдылдаева Айдана Узакбаевна, Ысык Көл облусунун Ак Суу райондук сотуна Аскарбеков Дүр Эркинбекович, Балыкчы шаардык сотуна Мамаев Жыргалбек Аскерович, Чүй облусунун Аламүдүн райондук сотуна Болотбекова Ширин Болотбековна, Сокулук райондук сотуна Кенжетаева Нурайым Анарбековна, Эркинбаева Сара Дарманбековна, Токмок шаардык сотуна Рысалиев Эдилбек Абдылдаевич. Ал эми Талас облусунун Талас шаардык сотуна Жанболотов Алмаз Арыстанбекович. Бишкек шаарынын административдик сотуна Иманалиев Эрмек Калмурзаевич. Октябрь райондук сотуна Самаков Төлөндү Калуулович. 1-май райондук сотуна Жакшылыков Чыңгыз Кайратович жана Сейдинова Самара Карагуловна. Жана элимдин алдында сот адилет деген Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарына. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков дайындалган судьяларды куттуктап, берген антка бек турууга чакырды. Ошондой эле мамлекет башчысынын курагынын чегине жеткенге чейин дайындоо жана судьянын ыйгар укуктарын жүргүзүү үчүн төмөнкү жергиликтүү сотко жиберүү жөнүндө жарлыктары чыгарылган. Баткен облустук сотуна Батырбеков Жаналы Мамытович жана Дүйшембиева Майра Мукашевна. Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын шайланган же дайындалган судьяларынын ыйгар укуктары жүзөгө ашырылышы ант берген күндөн тартып башталат.